Достор, Айбике дегенде бир кишинин аталышы эмес бүгүн. Бул бир канча кишинин башын бириктип турган бир чыгармачылык жакшынакай топтун аталышы. Айбике бийчилер тобу бүгүн бизде конокто. Нурайым Айзат, Айдана жана Айтолкун. Саламатсыздарбы? Кош келиңиздер. Маанаңыздар жакшыбы, Рахмат, жакшы. Бийчилер эртең менен канчада ойгонушат? Бийчилер эртең менен саат 6-да ойгонушат. Бүгүн кеше 5-те ойгондук. Даярданып, сүрдөп, бийибизди кайталаган жокпуз, бирок боенуп даярданып келдик. Бүгүн биздин студиябыз башкача бир нурга бөлөнүп турат. Себеби чыгыш күнү, чыгыш шоуласы, чыгыш нуру деп аталган бийди дагы дайындап келген экенсиздер. Негизи Айбике бийчилер тобунун репертуарында канча бий бар азыркы тапта, жана бир бийдин үстүнөн иштеп чыгуу канча убакыт талап кылат? Бизде деген репертуар туурасында азыр 10го жакын бийибиз бар, бирок жакынкы айларга вот дагы жаңы бийлерди даярдап жатабыз, жаңы костюмдар менен кошо. Эми бул бийдин болсо өзүнүн кыйынчылыгынан таасир этет десек болот да. Эми ар кандай бийлер ар кандай болот. Минимум даярдаган бийибиз 2 айга жетет. Алардын баарын тактап, ар бир движенияны кайталап, окшош болуш үчүн күндө репетициялар болот. Албетте күндө болбосо дагы бир жумада жок дегенде 2-3 жолу. Кыздар, эң негизги маселе бийчилер тобун түзүүдө, аны ишин алдыга алып кетүүдө бул кыздардын костюмдары болуп эсептелет экен. Жана бюджеттин дагы көп бөлүгү ошол костюмдарга кетет деп дагы билебиз. Айтыңыздарчы, балким биздин теледен көрүп жаткан жаш кыздар, карындаштарыбыз бизде уюшуп бир бий тобун түзөт элек дегендерге канчалык деңгээлде болуп биринчи маселе, анан оор. Экинчи маселе, костюмдардын баасы канчадан канчага чейин вариацияланат? Костюмдарды тигиш аябагандай оор. Биз жаңы ачылганда өзүбүз тигип баштаганбыз, кыйын болуп. Головной уборлорду мен тиксем, бул болсо барып юбкаларды өзү тиккенди билгендиктен бизге кичине жеңилирээк болду башташ. Бирок албетте кыргыз костюмдарын биз тиге албайбыз, заказ бериш керек болот. Ал жакта жок дегенде эле эң жөнөкөй костюм 17 миңден башталат экен. Кымбат экен. Кымбат экен. Ал эми сиздер бүгүн кийип турган костюм тууралуу айтып берсеңиздер. Эмнеден улам ушул костюм жаралды жана бул кандайдыр бир тарыхый бир персонаждан кабар береби деп эле? Жок, бул деген биз съемкага арнап шашылыш түрдө 2 күндүн ичинде тигилген костюм. Съемка болот дегенден биз шашып түнү менен бул поястарды, головной уборлорду жасап чыкса, калганын болсо мен түнү менен цехке отуруп тикем дейбиз. Баардыгы өзү болгон. Восточный костюм заказ берип калды съемкага, клипке. Анан бизде костюмубуз жок. Анан кийин прокатка алсак бүт эле окшош болуп калат. Бүт клиптерде бирдей костюм. Давай биз башкача кылабыз деп, анан түнү менен тигип чыкканбыз. Ошондо кайсы клипке тектиңиздер эле? Биз канчасына түшөр унутуп калдык. Ошол Арман Илиштин клипиби унутуп калдык. Чын айтсак унутуп калдык. Бизге ошентип заказ берет да, клипине бир отрывок болуп катышканга. Үзүндү болуп, Кыздар, Айбике бийчилер тобу азыр канча киши бар составда? Основной состав бизде 4 кыз, бирок кээде болуп калат, 6 кыз болуп дагы бийлейбиз. Бирок биздин дагы үйрөнүп жаткан биздин астыбызда дагы кыздарыбыз бар. Аларды буйруса ошо жаңы жылга даярдап жатканбыз. Аларга да костюмдар тигилип жатат азыркы учурда. Буйруса жумуш көп демек. Жумуш көп. Абдан көп. Ушунча бийчилер тобу барган сайын көбөйүп бара жатат. Мунун себептери эмнеде? Жана негизи сиздер ушу бий менен кайсыл максатта алектенесиздер? Бул биринчи кезекте кечиресиздер коммерциялык максатпы же болбосо жан дүйнөңүздүн талабыбы, кыздар? Экөө тең деп айтсак болот. Бирок биринчи эме болуш керек. Биз кичинекей кезибизден баштап чогуу школдо окуганбыз, андан кийин чогуу университетке тапшырдык. Анан кичинекей кезибизден баштап эле мечтабыз бар болчу. Би группа түзүш, же болбосо салон деп атканбыз, бирок скорее всего танцевальная группа. Демек бул сиздер негиздөөчү өкүңөр, алып жүргөндө өкүңөр, көркөм жетекчи да өкүңүздөр. Экөөбүз. Би койгондой Азаматтар.